Саламатсыңарбы? MNJ 1.18.9 bazasının studentleri. Sizler менен бүгүнкү сабагыбыздын темасы анық интегралда. Sizler менен мен Мама Садыкова Кенжегүл Тойчевна болом. Сабагыбыздын максаты анық интегралдын анықтамасын берүү менен Ньютон-Лейбнистин формуласын, анық интегралдын негизги касиеттерин көрсөтүп, мисалдарды келтирип иштөө. Күтүлүүчү натыйжа. Анық интегралдын анықтамасын берүү менен Ньютон-Лейбнистин формуласын, анық интегралдын негизги касиеттерин көрсөтүп, мисалдарды өз алдынча иштөөгө аракеттенсек, анда биз максатыбызга жеткен болобуз. Бүгүнкү сабагыбыздын план коюп алсак, биринчи планыбыз анық интегралдын анықтамасы, экинчи планыбыз Ньютон-Лейбнистин формуласы, үчүнчү планыбыз анық интегралдын негизги касиеттери. Интегралдык эсептөө математиканын бир бөлүмү. Интегралдын касиетин, анын эсептөө жолун түрдүү математикалык жана физикалык маселелерди чыгарууда колдонушун изилдейт. Анықтама беребиз. Эгерде берилген аралыкта бардык x үчүн чоң f'(x) барабар болот кичине f(x)га болсо, анда чоң f функциябыз ушул аралыкта кичине f функциясы үчүн баштапкы функция болот. Интегралдын геометриялык мааниси y барабар f(x) ийри сызыгы x барабар a, x барабар b, x барабар s түз сызыктары менен чектелген ийри сызыктуу трапециянын аянтын туюндурат. Анық интеграл интегралдоонун жогорку пределинин функция болуучу интегралдын алдындагы функциянын баштапкы функцияларынын бири. Ал интеграл a'дан b'га чейин f(x) dx түрүндө берилет. Бул интегралдын бир түрү. Анықталган интегралдын геометриялык мааниси аянт түшүнүгү менен байланыштуу. Фигура менен беттин аянтын, нерсенин көлөмүн, оордук борборун, координаталарын жана башкаларды эсептөө менен анықталган интеграл табылат. АБ кесиндисинде үзгүлтүксүз функциядан алынган анықталган интеграл ал функциянын баштапкы функциясынын кесиндисинин учтарындагы маанилеринин айырмасына барабар. Башкача айтканда, интеграл a'дан b'га чейин f(x) dx барабар болот fb минус f(a)га. Бул Ньютон-Лейбнистин формуласы болот. Мисал келтире өтсөк, бул жерде интеграл минус 1ден 2ге чейин x квадрат dx деген интегралды эсептейли. X квадрат функциясынын баштапкы функциясы x куб бөлүнгөн 3 болгондуктан интегралыбыз 3кө ээ болот. Экинчи мисалыбызда интеграл минус 1ден 2ге чейин x'тын 4 даражасы dx функциясынын баштапкысы табыш үчүн
x'tin 4-cü darajasının baştapkısı x 5 bölüngön 5 bolgonduktan funksiyabız 13'gө e. Üçüncü misalımızda integral 0'dan pi bölüngön 2'ge çeyin kosinüs x dx funksiyasının integralını tapkıladı. Kosinüs x funksiyasının baştapkısı sinus x bolgonduktan funksiyabız 1'ge e bolut. Sabagızdın 3-cü planı anıktalgan integraldın kasiyetleri bolçu. Birinci kasiyetine toktolsok, funksiyalardın algebralыk summasının anıktalgan integral, al funksiyalardın anıktalgan integrallarının algebralыk summasına barabar. İkinci planımız. Turaktуу köbөйтүүчүнү integral belgisinin sırtına çıgaruga bolot. Üçüncü planımız. Anıktalgan integraldın predellerinin orduların almaştırıda anın belgisi karama karşıga özgöröt. Dördüncü planımız. Egerde a barabar b bolso, anda integralımız 0'ga barabar bolot. Beşinci kasiyetimiz. Egerde f(x) funksiyası a-b kesindisinde integraldan uçup bolso, anda al a kiçine sığdan s kiçine b bolgon a s jana s b kesindilerinde da integraldan uçup bolot jana tömöndөгүдөй summaga e bolot. Altıncı kasiyetimiz. Kaalagандай çınıgı k sanı üçün integral a'dan b'ga çeyin k dx'ыбыз barabar bolot. K көбөйтүлгөн a minus b barabardığı orun alat. Bul jerde bışıktoo üçün könügülөр көрсөтүлгөн. Integralды eseptegilе deydi. Bul jerde bir neçe misaldardı sizlerge көрсөтүп жазганмын. Аны пайдаланасыз. Үйгө tapşırma. Integralды eseptegilе. Bul jerde 4 misal berildi. Үйdө иштейсиңер жана ушул теманы окуп келесиңер. Саламатта калгыла.